Саламатсыздарбы, эфирде кабарлар маалымат программасы, студияда мен Альбина Жолоева. Алгач күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Ош шаарында быйыл кышкысын электр энергиясы 8 саатка чейин өчүрүлөт. Өчүрүүлөр менен биз кандайдыр бир 5-10% эконом кылабыз. Кыргызстанда буудайдын быйылкы түшүмү былтыркыга караганда 220 миң тоннага аз жыйналды. Ош шаарынын четиндеги жаңы кыштак айылына суу келбей калгандыктан арык акыр чекирге толуп кеткен. Буягдагылар буякка төкөдөн, ариягдагылар састыкка өтүрө албайт. Кыргызстанда буудайдын быйылкы түшүмү былтыркыга караганда 120 миң тоннага аз жыйналды. Аба ырайы кургакчыл келгендиктен дан эгинин түшүмдүүлүгү төмөн болду. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Азык-түлүк коопсуздугун сактоо максатында коңшу өлкөдөн 300 миң тонна буудай сатып алуу каралууда. Өткөн жылы да буудайдын түшүмү күтүлгөндөй болбой, Казакстандан дан сатылып алынган. Казакстанда кармалып турган мунай маселеси чечиле элек. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Уланбек Кулов бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Казакстандын Луговое темир жол станциясында жаздан бери кармалып турган 448 вагон күйүүчү май маселесинде жылыш жок. Буга чейин ассоциация өкүлдөрү өкмөткө бул маселени чечип берүү өтүнүчү менен бир нече ирет кайрылган. Бирок маселе чечиле элек. Орусиядан Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келаткан 448 вагон күйүүчү май Луговое темир жол станциясында 18 апрелден бери кармалып турат. Казакстандын бажысы 30 миң тоннага жакын күйүүчү майдын документтери толук эмес деген жүйө келтирүүдө. Ош шаарында быйыл кышкысын электр энергиясы 8 саатка чейин өчүрүлөт. Бул бүгүн шаардык кеңештин кезектеги отурумунда маалым болду. Ошондой эле шаар кышка толук кандуу даяр эместиги айтылды. Айрым эл өкүлдөрүнүн айтымында аткарылган иштер 50% да жетпейт. Андыктан калкка ачык айтып түшүндүрүү иштерин күчөтүү керектигин эл өкүлдөрү белгиледи. Отурумда дагы эмнелер айтылды? Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Ош шаардык кеңешинин кезектеги отурумуна 39 депутат катышып жатат. Сессиянын күн тартибине 22 маселе коюлган. Алардан олуттуу делген кышка даярдык маселеси биринчилерден болуп каралып, кызуу талкууга алынды. Отурум башталары менен быйыл электр энергиясын жарык үчүн гана пайдалануу чечими бар экени маалымдалды. Ал токтогу суу сактагычындагы суунун таңкыстыгы жана лимиттин былтыркыга салыштырмалуу 26% аз берилип жатканына байланыштуу. Мындан улам өстөздөгү жылы Ош шаарында түнкүсүн 8 саатка чейин өчүрүүлөр болот. Ошондой эле учурда жылуулук системасындагы 3 фазалууларга акт түзүлүп, өчүрүлүп жатканы айтылды. Эми 3 фазалуу өчүрүүлөр менен биз кандайдыр бир 5-10% эконом кылабыз. Мунун баардыгы ар бир үйдү жылытууга сарпталган электр энергияны үнөмдөөгө алып келет. Ал баасын кымбаттатканы 1 сом 20 тен 3 фазага болгон. Бирок депутат Аманила Иминов 3 фазалуу электр жарыгына чектөө киргизбей эле баасын кымбаттатуу сунушун айтты. Анын пикиринде 3 фазалуулар өчүрүлсө бюджетке түшүүчү каражат азаят. Мекемелер токтойт алар, 3 фазалар үзүлөт, көпкөнө автоунөт туза деген жерлер үзүлөт. 3 фазага да отурат да баардыгы. Шуның үчүн 3 фазаны үзүш керек эмес. Мен айткан бердеги маселе биз Ош шаары эли боюнча биз сураныч кылабыз. Өтүнүч кылабызбы, чтобы үзбөсүн. Бул арада Ош шаарынын тургуну Азиза Далбаева элүүнүн депутаттарга жеткирейин деп келиптир. Ал электр энергиясына чектөөлөр киргизилет дегенден тынчсызданып жатканын айтат. Ошондон улам 3 фазалууларды өчүрүү максатка ылайык дейт. Баягы көп эле жана 3 фазалуу токторду аябай колдонуп, ресторан, сауна түнү менен тиги бу деп иштегендерди чек коюш керек. Чек коюш керек. Мындай караламаны элге кошо өчүрө берген болбойт да. Биз жөн эле кадимки эле 220 вольттук эле токту колдонобуз. Ошо менен эле оокат кылабыз. Андан соң кышкы камылга боюнча Ош шаарынын вице-мэри Кутманалы Абдрахман уулу маалымат берди. Шаар бийлиги учурдагы кырдаалды эске алуу менен жылуулуктан баш тарткан көп кабаттуу үй, жатаканаларды борбордук жылуулук системасына улоо, калага трансформаторлорду орнотуу, электр отканаларын көмүргө өткөрүү жана жашоочуларды арзандатылган баадагы кара алтын менен камсыздоо иштери жүргөнүн айтты. Бирок жергиликтүү бийликтин жылытуу маалына болгон камылгасы сынга алынды. Депутаттар эң өбөлүү арзан көмүр жөн гана курук сөз экенин айтып, азыр эң төмөнкү баадагы кара отун 5 сом 20 тыйындан болуп жатканын белгилешти. Атайын акчалуу дөңгөлөк сүзөктө келишим аркылуу бул иштерди аткарып жатабыз. Мына журналисттердин бир нече жолу бар объекттерде карап, ошол үйлөрүнө түшүп берип аткан учурларды тартып келген учурлар бар.
Депутаттарды электр энергиясына чектөөлөр киргизилсе, оотканасы иштебеген көп кабаттуу үйлөрдүн тагдыры кандай болоору кызыктырды. Маалым болгондой, азыр каладагы 49 турак үйгө жылуулук берген оотканалар иштөөдөн чыккан. Шаар бийлиги болсо быйыл оотканаларды куруу мүмкүнчүлүгү болбогонун айтып, ушул үйлөрдүн жанындагы трансформаторлорду күчөтүү боюнча иш алып барылып жатканын маалымдашты. Күнү электр энергиянын жоктугу аз болуп атканы, мындайча айтканда 3 фазалууларды өчүрүп аткандары бул деген сөздүн ачыгын айтканда бүгүнкү күндө кышка даярдык аз. Мындайча айтканда берилген маалымат бул элге мындай болуп атат деген сөз менен гана такталып калып атат дагы, кылган иши 50%ге жетпей атат. Бирок кала бийлиги кышкы камылга боюнча шаардыктар кооптоно турган көйгөйлөр жок экенин, анткени альтернативдүү чаралар көрүлгөнүн айтат. Негизинен мына Оштет ишканасы 80%, жылуу камсыздоо ишканасы дагы ошол пайызда даярдык бар. Көмүр даярдоо планы 77,5%. Демек, кышка даярдыктын деңгээли бүгүнкү күнгө карата мындай канааттандырылган деңгээлде деп айтууга болот. Болгону маселе азыр ошол электр энергиясына болгон лимиттин так бекитилбей жаткандыгы жана ошонун чектөөлөрдүн болушу күтүлүп жаткандыгы. Азыр биздин энергия система кудай кааласа кышка даяр. Баягы энергия системанын күчөтүү иштери толук аткарылып. Ошентип депутаттар талаш тартыш менен Ош шаардык мэриясынын кышкы камылга боюнча отчетун кабыл алды. Бирок өчүрүүлөр кыш мезгилинде эмес, азыртадан жүрүп, суукта жарык берилиши керек деген ойлор айтылды. Ошондой эле элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн маалымат борбору ачуу сунушу берилди. Буга кошумча жылуу тумаалын үзгүлтүккө учураткан жетекчилерге катуу чараларды колдонуу чечимин кабыл алышты. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак. Шаардык кеңештин депутаттары мэриянын кышка даярдыгын канааттандырарлык деп кабыл алышты. Ал эми бул боюнча кала тургундары эмне дейт, атайын жүргүзгөн сурамжылообуздан көрөбүз. Шаарда даярдык жок. Газ маселеси вообще чечиле элек. Азыр элдерде акча жок үчүн көмүр дагы жетишсиз болуп атат. Не в курсе дела. Жакшы эле, нормально. Жок, канааттандырарлык эмес үй. Газ жок. Эми свет проблема болуп атат эми. Sveti bo'ladi, ko'mir nimalaringlarni olinglar deb tayyorlaninglar deyapti. Har bir uyga gaz balon beramiz deb atamiz. Deb atadi, o'shani televizorimizda эле ko'rdik, ошол эле. Жок эсе даярдык жок, кышка даярдык жок мындайча айтканда. Чек ара сүйлөшүүсүн улантуу боюнча Өзбекстанга нота жиберилди. Бул тууралуу өкмөттүн чек араны делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын айтымында буга чейин эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча жолугушуу Жалал Абад шаарында өткөн. Бул жолугушууда кыргыз тарап буга чейин чек ара сызыгы такталган аймактар боюнча протоколго кол коюуну сунуштаган. Бирок өзбек тарап ага макул болбой, айрым аймактар боюнча гана протоколду бекитүү каалоосун билдирген. Андан бери жолугушуу өтө элек. Мындан улам Кыргызстан сүйлөшүүлөрдү улантуу боюнча нота жиберди. Эске салсак, эки өлкө чек арасын тактоо иштери башталганына 10 жылдан ашты. Бирок тараптар ошондон бери анын аягына чыга албай келет. Талаштуу жерге келгени иш таптакыр жылбай да калат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара узундугу 1378 чакырым, анын 320сы тактала элек. Кара Суу районунун Жаң Кыштак айылындагы арык таштандыга толуп, жагымсыз жыт пайда болгон. Мындагы жашоочулардын айтымында арыктан аккан суу келбей калгандыктан ал тазаланбай акыр чикирге толуп кеткен. Жергиликтүү тургундар маселе боюнча буга чейин бир нече ирет Нариман айыл өкмөтүнө кайрылышкан. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпаган. Биздин кабарчылар айыл өкмөт башчысы менен жолукканда аталган айыл биздин аймакка карабайт деген түшүнүксүз жообун узаткан. Теманын уландысы кийинки материалда. Кара Суу районуна караштуу Нариман айылдык аймагындагы Жаңы Кыштак айылына Акбура дарыясынан аккан суунун бир бөлүгү барчу. Бирок учурда ал сууда барбай калып, арыктын ичи мындагы тургундар төккөн акыр чикирге толуп, жагымсыз жыт чыгып жатат. 600 түтүн жашаган Жаңы Кыштак айылынын жашоочулары ушул арыктан суу ичип келишкен. Бирок учурда суу жоктугунан жолдун жогорку жагындагы жашоочулар таштандысын арыкка таштап келишет. Ал эми ылдый тарабында жашагандарга болсо жагымсыз жыт келип жатат. Балдарыбыз кечке көчөдө ойнойт, андан оору жугуп калышы мүмкүн деп кооптонушат. Ахлак төкшүяпты, оп келип, уюмузу олду болса сассык бөлүяпты. Буякдагилер буякка төкөдө, нарыягдагилер сассыкка өтүрө албайт. Ошону ham suylаш керек акыр. Ошону ham чорасына кириш керек акыр, кызы. Nima qilishimiz kerak? Biz qanday bilan qayoq bilan o'tamiz biz? Ko'prigimiz shundan bo'lsa, suv bo'lmasa,
Bizi ham ilojimiz bo'lmayapti qizim. Айыл башчысынын айтымында жергиликтүү жашоочулар менен биргеликте акча чогултуп, тазалоо иштерин тынбай жүргүзүп турушат. Коңшу айылга барып, сууну чыгарууга да аракет кылышкан. Эч кандай майнап чыкпаган. Эгер арыкта суу агып турса, мындай акыр-чикир таштоочу жайга айланмак эмес дешет. Акпурадан бөлүнүп келчү бул сууну айылдын тургундары ичүүгө да колдонуп келишкен эле. Бизде башка канал жок, ошо Акбуранын немесинде бизде айылдан ошо арык өткөн. Азыркы күнгө келип, азыр бул арыгыбызды бизде өйдө жагыбызда элдер ошо арыктын үстүнө үй салып, анан тосушуп, азыр бизге суу келиши өтө кыйын, оор болуп кетти. Бизде мисалы пожар болот болгон болсо, бизде мына жерде өз водокачка бар, жерден өз суу тартып кран тартканбыз. Аны ham өз неме кылып күчүбүз менен неме кылганбыз. Анан азыркы немеде бир пожар болсо, же бир неме болсо, бизде суу неме кыйынчылык проблемасы көп. Мындай маселенин болуп жатканынан айыл өкмөт башчысынын кабары барбы? Кантип элдин көйгөйүн чечүү жолдору каралып жатат деген суроого жооп алуу үчүн айыл өкмөт башчысы менен байланышканыбызда убактысы жок. Иш ордунда болбоосун айткандыктан 15 күндөй убакыт күткөнгө туура келип, анан жумуш ордуна 2-3 жолу барып жатып араң жолуктурдук. Чакырылбаган конокту күткүсү келбеген Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы тамекисин түтөтө чегип, кызматкерлерин бирден чакырып суракка алды. Kelölim hali içimi su, arık su kemeye koyalım. Doğru? Bilesen? Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Кыштак айылы Кара Суу районуна карайт. Бирок айыл өкмөт башчы шаарга карайт. Аны тазалоо иштерине биздин кызматкерлер да жетишпейт. Ошентсе да биз тазалоо иштерин жүргүзүп турабыз дейт. Бөлүм айылга сууду ошол жерден алабыз. Экен сугарганы башка кылганы элге biz трубасын тазалап, сууду киргизип койгонбуз бүгүнкү күндө. Бирок жашоочулар кадыгерлиги билбейм, мусорду шаардан келип, анча-мынча шаардын жашоочулары төгүп кетишет жерге. Жылына 2 жолу, 3 жолу мусорун тазалап, хлор менен обработка кылып, колубуздан келинче жумуш атабыз. Элге мындан 15 күн мурун суу берилген деген кабарды уккандан кийин Жаңы Кыштак айылынын жашоочулары менен дагы бир жолу жолугуп, аларга суу берилип жатканынын чын төгүнүн билүүнү чечтик. Мында келгенибизде эч кандай суу берилбей жатканын, берилсе да айылдын аягына чыкпаганын билдик. Тазалоо иштери өзүбүздүн күчүбүз менен болуп атат азырчы. Айыл өкмөткө барып жардам сурап атабыз. Айыл өкмөт дагы колунан келишинче жардам берет, бирок элдин күчү менен болуп атат азыр көбүнчө. Ошо суу дагы өзүбүздүн күчүбүз менен. 2 ай мурун биз өз элдер тазалаганбыз. Тазалап ошо арыктарды неме кылып, о немеге чейин тазалап өзүбүз элдер менен сууду өзүбүз чыгардык. Айыл өкмөттөн дагы чакырдык. Жаңы Кыштак айылында учурда 4200 адам жашайт. Мындагы жашоочулар дыйканчылыгында ушул Акбура дарыясынан бөлүнгөн суу менен сугарышат. Азырынча дагы эле толук канды суу чыкпаганына эл нааразы. Жергиликтүү бийлик болсо саат сайын сууну жеткирип жатабыз деген убадасында турат. Альбина Жолоева, Азам Бузриков, Эдил Эгемберди уулу, Ынтымак. Адам өлүмүнө себеп болгон мас айдоочуну 8-10 жылга эркинен ажыратуу сунушталууда. Ушундай эле жазага күнөөлүү адам кырсык болгон жерден качып кеткендерге кошулушу мүмкүн. Мындан тышкары кодексте авто бейбаштык деген берене менен толуктоо каралган. Авто бейбаштык беренеси авто жарыш коомдук тартипте жарандардын тынчтыгын көз көрүнө бузган, коомду сыйлабаган мамилени билдирген деп аныкталган. Ошондой эле үйлөнүү үлпөт колоннасындагы 5тен ашкан транспорт каражаты болбоосу белгиленген. Андан ашкан учурда эсептик көрсөткүчтүн 30дан 20 өлчөмүнө чейин административдик айып акы салууга алып келет. Мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Азыр болсо кесиптешим дүйнөдөгү акыркы маалыматтар менен кыскача тааныштырат. Нидерландынын түштүгүндө 150 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Буга аймакты каптаган коюу туман себепчи болгон. Кырсыктан 2 адам каза болду. Авария болгон жерде тез жардамдын 50 унаасы иштеп жатат. Эбола дарты менен күрөшүү үчүн кеминде $1 миллиард керек. Эгер вирусту жуктургандардын саны көбөйсө, бул каражат дагы өсөт. Африкада вирусту жуктурган 5000 адамдын тең жарымы каза болду. Орусия Крымда аскерлеринин санын көбөйтөт. Коргоо министри Сергей Шойгу муну Украинадагы кырдаал кескин начарлаганы менен түшүндүрдү.
Ракеш шаарында Ислам мамлекетинин согушчандарынын позицияларына аба соккуларынан урган Сириянын согуш учагын кечээ күнү жихадчылар атып түшүрүштү. Бул Башар Асад режими июль айынан тарта исламчыларга каршы соккуларды ура баштагандан бери биринчи жолу атып түшүрүлгөн учак эмес. 2016 жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтүүчү Олимпиада оюндарынын уюштуруучулары мелдештерге кирүү билет баасын аныктады. Эң арзан билет баасы $20 тегерегинде болсо, эң кымбаты $2300 түзмөкчү. Уюштуруучулар 7 миллион билетти сатууну пландап жатат. Алгач алар бразилиялыктарга, андан кийин декабрь айынан тарта дүйнө жүзүнө сатыла башталат. Түштүк Корея аскерлери Ханган дарыясы аркылуу Түндүк Кореяга сүзүп бараткан АКШ жаранын колго түшүрүштү. 30 жаштагы америкалык Пхеньянда Ким Чен Ын менен жолукканы жаткан. Суракка алуу мезгилинде ал жолугушуунун максатын айткан эмес. Нигерияда чиркөө кулап, андан каза болгондордун саны 62-ге жетти. Кырсык Нигериянын түштүк батышындагы Лагос шаарында катталган. Окуя болгон учурда чиркөөдө 200 адам болгон. Алардын 131-и куткарылган. Сирияда аба соккусунан 50 адам каза болду. Сирия аба күчтөрү 2 күн катары менен Телбиса шаарындагы Башар Асадтын башкаруусуна каршы чыккандарды аткылаган. Дүйнөдө балдар өлүмү курч маселе бойдон калып жатканы боюнча ЮНИСЕФ коңгуроо кагууда. Жылына 6 миллиондон ашуун бала 5 жашка жетпей чарчап калат. Бул күнүнө 17 000 бала көз жумат дегендикке барабар. Шотландиянын Улай Каталония жана Бакстар өлкөлөрү Испаниядан, Корсика Франциядан жана Италиянын түндүгү өз алдынча эркин өлкө болуу демилгесин көтөрүшү мүмкүн. Мындай божомолду бүгүн дүйнөлүк басылмалар жазып чыкты. Эртең Шотландияда Британиядан бөлүнүү боюнча референдум өтөт. Европа биримдиги менен Украина ортосундагы ассоциациялык макулдашууну Европарламент жана Украина парламенти ратификациялады. Бирок макулдашуунун бир бөлүгү болгон эркин соода келишимин ишке ашыруу 2015 жылга жылдырылды. Аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш эскертүү таратты. 18-20 сентябрда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 18 сентябрда Күндүзү, Чүй, Талас, Жалал Абад областарынын кээ бир райондорунда жана тоолуу райондордо кар жаайт. 19 сентябрда көпчүлүк аймактарда, 20 сентябрда айрым жерлерде жаан жаап, тоо этектеринде карга айланат. 19-20 сентябрда абанын температурасы өрөөндөрдө күндүзү +10-15 градус, тоолуу райондордо -5 градус суукка чейин төмөндөйт. Мындай аба ырайы жайыттарда малдык кармоону, автоунаа, байланыш түйүндөрүн, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Үшүктүн жүрүшү жыйылбаган жашылчалар жана жемиштерге, казылып алынбаган жана жабылбаган картошка, кант кызылчасы үчүн кооптуу. Кезек аймактык жаңылыктарда аны менен кесиптешим тааныштырат. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун Борбор Азия жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кабулда бүгүн эртең менен НАТОнун кербенине кол салуу болуп, чет өлкөлүк 3 аскер окко учту. Жангечти айдаган дүрмөттөлгөн машина АКШ элчилигинен көп алыс эмес жерде аэропортко кетүүчү чоң жолдо автогербенди сүзгөн. Маалыматка караганда жарылууда 13 киши жарадар болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Талаштуу президенттик шайлоо жыйынтыкталбай жаткан Ооганстанда азыр саясий абал чыңалуу бойдон. Учурдагы мамлекет башчы Хамид Карзайдын президенттикке талапкерлер Ашраф Гани жана Абдулла Абдулла менен кечээги кездешүүсүндө тараптар мунасага жетишкени кабарланды. Ганинин шайлоо штабынын өкүлү билдиргендей, эки талапкердин бийлик бөлүшүүсүн караган келишимге бүгүн кол коюлуп калышы мүмкүн. Исламабадда премьер-министр Наваз Шарифтин отставкасын талап кылган демонстранттар колдорундагы акча кагаздарына же банкнотторго Шариф кетсин деп жазып алып нааразылыгын билдиришти. Алар августтун орто ченинен бери Пакистандын баш калаасында өкмөткө каршы акция өткөрүп келатышат. Финансы министрлиги болсо саясий ураандар жазылган акча эч жерде алынбайт жана алар жараксыз деп эсептелерин эскертти. Ооганстандын күч органдары өтө кооптуу кылмышкерди кармашканын билдиришти.
Раис Худойдот деген ысымдуу кишиге Тажикстанда да издөө салынган экен. Оганстандын коопсуздук башкармалыгынын маалымат катчысы Абдулхасип Сиддикинин айтымында, ал адам өлтүрүү, каракчылык, киши уурдоо өңдүү оор кылмыштарды жасаган деп шектелүүдө. Бирок Худойдот Тажикстанда кимди уурдаганы тууралуу маалымат берилген жок. Оганстан менен чектеш Шурабад районунда адам уурдоонун ондогон фактылары катталган. Сиддики шектүү кылмышкердин кармалышы жөнүндө Тажикстан бийлигине дароо маалымдалганын билдирди. Алматыда 10-чу эл аралык Евразия кинофестивали башталды. Салтанаттуу ачылышта казакстандык киножулдуздар жана чет өлкөлөрдөн келген меймандар адаттагыдай кызыл килемден басып өтүштү. Киножарышка 12 көркөм фильм катышат, дагы көптөгөн тасмалар конкурстан тышкары көргөзүлмөкчү. Бирок азыркы программада кошуна Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан фильмдер жок. Быйылкы кинофестиваль белгилүү казак режиссеру Шакен Аймановдун 100 жылдыгына арналган. Фестиваль 20-сентябрга чейин уланмакчы. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер кененирээк Азаттык чекиткейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар. Футбол боюнча Кыргызстандын олимпиадалык командасы Азия оюндарындагы алгачкы оюнун 18-сентябрда Иран командасына каршы өткөрөт. Беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 14:00-дө Түштүк Кореянын Мунхак стадионунда болот. Эске салсак, Азия оюндарынын тайпалык стадиясында 8 топко бөлүнгөн 29 курама команда ойнойт. Кыргызстандын курамасы Н группасына бөлүнүп, Иран жана Вьетнам командалары менен беттешет. Оюндарга даярдык көрүү максатында 23 жашка чейинки футболчулар курамасы бир катар даярдык чыйындарды өткөргөн. Анын акыркысы 6-11-сентябрга чейин Таиландда өттү. Даярдык чыйындан кийин дароо эле команда Инчхонго келген. Бүгүн оюн алдында машыгуу өтүп, эртең Иран командасы менен беттешет. Азия оюндарына катышкан өлкөлөр 23 жашка чейинки оюнчулар кирген олимпиадалык курамасын сунуштайт. Бирок ар бир команда белгилеген жаштан жашы жогору болгон 3 оюнчуга чейин курамасына кошалат. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы жаңылыктар болду. Ушул эле маалыматты Ынтымак чекиткейжи сайтынан жана 106.1 жыштыгындагы транзит программасынан уксаңыздар болот. Ынтымак менен бир болуп, жаңылыктардан артта калбаңыздар. Саламатсыздарбы, аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 18-сентябрда республикабыздын аймагында төкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөсү күтүлүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн Баткен облусунда 10-15 градус, ал эми күндүз 24-29 градусту түзөт. Ош облусунда түнкүсүн 13-18, ал эми күндүз 26-31 градус. Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, ал эми күндүз 26-31 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус, ал эми күндүз 21-26 градусту түзөт. Талас облусунда түнкүсүн 3-8, ал эми күндүз 22-27 градус. Ысык көл облусунда түнкүсүн 7-12, ал эми күндүз 18-23 градус жылуу болсу күтүлүүдө. Чүй өрөндө түнкүсүн 10-15, ал эми күндүз 24-29 градусту түзөт. Борбор калабыз Бишкекте эртең 18-сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус, ал эми күндүз 27-29 градус болот. Ош шаарында эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус, ал эми күндүз 29-31 градусту түзөт. Сиздер 18-сентябрга алынган аба ырайын уктуңуздар. Аны менен мен Айнагүл Камчыбек кызы тааныштырдым. Кененирээк маалыматты Ынтымак KG сайтынан алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.